Ayrılığım çok ayrılmaz arkamda çok. Hoş bu benim aldığım, hoş bu can yaşlığım. Hoş bol elim, hoş bol elim. Ayrılığım çok ayrılmaz arkamda çok. Hoş bol benim aldığım, hoş bol can yaşlığım. Hoş bol elim, hoş bol elim. Hoş bol Ар бир күндүн кайталаңыз сыры бар, ар жүрөктүн айтылбаган сыры бар. Тирүүлүктүн билгин келсе кадырын жакшылардын саптарынан табылар дейт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздер менен ЛТР каналында амандашып жатканыбызга чексиз кубанычтабыз. Бул жашоодо чындык бар да төгүн бар, жанган от бар, жана өчкөн көмүр бар. Өлдү бүттү дегендерге кошулбайм, өлүп бирок жашай берчү өмүр бар дейт. Өмүр бизден өтүп кетсе эленбекти эскерсин деген сөздөр бекеринен болбосо керек. Өмүрүнүн бардыгын кыргыз поэзиясынын өнүгүшүнө арнап, эң мыкты ырларды жазып калтырган кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Эсенгул Ибраевди эскергени турабыз. Саламатсыздарбы? Assalamu alaikum ağayın tuğan, жалпы жайыға мен есен тұрасыңар. Ол Эсекең өзгөчө талант эле. 54 жылы мен Кочкордо математик мугалим болуп иштеп турганда жолугуп калдык. Ошондо райком комсомолунун инструктору болуп иштеп аткан экен. Райондук гезитке чоо куйрук деген фельетон жазды. Элдин баары эле ой, мыкты талант турбай ырда жазат экен деп ошентип дүң-дүң болуп калды. Бул кийин жакшы адам болот деп. Анан кийин мен 59-жылы 50 жашка келдим. Эсекең ошондо окуп аткан экен, окуп жатып чалканда иштеп атыптыр. Ошол чалканда көп жыл иштеди. Ошо айтор 60-жылдан бирге 80-жылдын аягына чейин иштеди. Анан кийин 80-жылдарда редактор болуп калды. Ошол убактарда орто жерде бир редакторлор, башка редакторлор болуп, сатириктерди чыгарган күндөр болгон. Ошолорду кайра чакырып алды. Мухаммедкали Турсуналиевди чакырып алды. Жапаркул Алыбаевди чакырып алды. Анан мени дагы алып барды. Ошо иштирик. Мурун өздөрүндө чалканды мурунтадан иштеп келген 3 сатирик бар эле. Сулубек Токсубаева деген эжебиз. Анан кийин Садыр Сарыгулов, анан Эсенгул үчөө. Андан 3 киши кошулдук, 6 киши болуп калдык. Чалканда ошол убакта бир 70 миң нуска менен чыгып турса, кийин Эсенгулдун тушунда 130 миң нуска менен чыгып көрдү аята. Мына Советтик Кыргызстан кандай чыгып турса, ошондой чыгып турду. Бул адамкерчилиги мыкты болчу абдан. Жөнөкөй, анан кечиримдүү, анан кийин тыныч жүргөн, өзүнчө эле жүрө берип, ошо өткөн. Анан көбүнчө мунун юмордук жактары, жанагы сүрөтчүлөргө тапшырма берилип, ар кандай сүрөттөр тартып келгенде ошонун астындагы жандама сөз деп коет. Ошону тапканга устат болчу. Биз калганыбыз деле тапчубуз. Бирок Эсекең ошо жерине жеткире төбөсүн сүрөтүп айтып койчу. Ошондо кадимкидей эл ошол сөзүн сүрөткө, анан кийин фельетондорго карап ошентип күлө турган, баары тең эл окуп аткан ошондой болчу. Эй жарандар, эрендер, бектер жана берендер, эл баштаган кеменгер, мейлиң жакыр, мейлиң бакыр, мейлиң баатыр, мен кыргызмын дегендер. Соо үчүн келгеним жок бул жерге, соолум бар, айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ачуу бар бир элде. Анам муну билип ал, кулаңа сырга кылып илип ал,
ар адамдын ар башкача дини бар, ар башкача дили бар. Бирок билгин, бир улуттун бирден гана тили бар. Билгин, муну билип ал. Эй жарандар, эскертерим силерге, эгер чындап кызмат кылам десе, ким элге сүйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Эл ичинде эсерек бар, эсер бар, ыймансыз бар, жана ырыс кесер бар. Жакшы билбей кыргыз тилин жарды деп, жанын жеген безер бар, эң жугуштуу кесел бар. Эй кыргызым, ким деп айтам, кыргыз тилин жарды деген балаңды. Жарды эмес кыргыз тили, так өзүнүн жан дүйнөсү караңгы. Дей ошол кыргызмын деп, кыргыз үчүн кызмат кылчу адамбы? Жок кылайык, өздөн чыккан сасыткылар, саткын деймин аларды. Толубайын сындаган тил, Арыстанбек ырдаган тил, Манас Маң сүйлөгөн тил, 22 кылым бою кыргызды алга сүйрөгөн тил, жарды тилби калайык. Кеп атасын барттаган тил, кесер башы сактаган тил, эрти кундан куткарткан тил, эгешкен жумшаткан тил, кан төгүнү токтоткон тил, касташкандар достошкон тил, жарды тилби калайык. Санап кетем эргип, сан ойлорго жетем эргип. Ушул тилди жарды тилдеш, ар жагы келе соолук, бер жагы текеберлик. Улутуңдун уулумун деп улайым десең учугун, өзгөлөрдөн калып калбай өссүн десең тукумум. Эне тилге толук бойдон берүү керек укугун. Басмылданып башка тилге жыйындарда сүйлөнбөсө, аймагында жашаган эл аз-аздап үйрөнбөсө, көчө тилдин деңгээлинен көтөрүлбөйт тилибиз. Тил өспөсө, кайдан өсө дилибиз? Атың кыргыз, затың башка. Өзүң кыргыз, сөзүң башка. Динин кыргыз, тилиң башка. Бойдон калсын дебесең, жыйындарда, курултайда, чогулушта, жолугушта, ажоң баштап, кожоң коштоп, өз тилиңде сүйлөгүн. Бул чындыкты өзда, жатта угушсун. Эне тилим энем, элим, уюткум. Тунук болсом, тилим менен тунукмун. Улук болсом, тилим менен улукмун. Улут болсом, тилим менен улутмун. Анткени тил ар улуттугун аныктар. Паспорты да, мандаты да, метрикасы улуттун. Кылым сүрсүн кыргыз тили, кызгалдактай гүлдөсүн, жайып тамыр бутактарын жашарчадай бүрдөсүн. Ишкананы келени ээлеп, ишкагада сайрасын, көчөлөрдө эркин басып, көрнөктөдө жайласын. Бакчалардан байралып, окуу жайда окулсун, тоолуктардын өз тилинде токтомдор токулсун. Телеграф телефондор сүйлөп турсун кыргызча, ата журттун эле тили арласын турмушка. Желбиреген желегиндей кыргыздын жетсин колу асмандагы жылдызга. Исамул Ибраев чыгармачылыгын үтталганда бир жагынан окшошуп, киндиктештей туйлат. Анткени бул өкөттүн зилинде лирик акын. Бирок эмнегедир өкөттүн сатирик акын катары таанылып калыптыр. Чын-чынында келгенде өкөндө тең лирикалык, трагедиялык, нукура кыргыздык, нарыктуулук кашкайып көрүнүп турат. Кыргыздын дагы бир залкыр акыны Турар Кожомбердиевдин мынтип жазганы бар. Жүрөгүбүздө эмнеге бере албайбыз бөлөккө, кызыл гүлдөн эмнеге түшпөйт кызыл көлөккө деп. Ар бир улут адамзаттын алдында өзүнүн жүзүн көрсөтүп, өз үлүшүн кошуш керек. Эгер кошо албаса, анда ал улут болуудан калат. Анан үлүш дегенибиз эмне? Үлүш бул улуттук өзүнчөлүк, өзгөчөлүк болуп саналат. Анан адамзат канчалык деңгээлде жалпы адамзаттык маңандагы ойлорго муктаж экенин билбейм. Бирок улуттук өзгөчөлүккө дайыма суусап турат. Мына ушул өңүттө алганда
Есенқұл Ибраев адамзаттың бір ыптасын түзген қырғыз деген өзүнчөлүктө өзүнүн татыктуу ордун ээлеге акысы бар деп эсептеймин. Бирок ойлон, биз ойногон арчалар деле жаш бойдон. Ketirsem kayra bölödüm, kemisem ayga sürödüm. Balam dep kağatardayım, balana taza ata sen büyük asmanım, o ata sen bütmüş taştan. Çındıktı tuğday tutunkan, çıralta sözün aytkan. Töbümde yangan yıldızım, törümme kongon ırısım. Ömürüm yaygan ak örgüm, özüngsüz kaydan yılısın. Sen büyük asmanım, o ata sen bütmüş tastan. Çındıktı tuğday tutunkan, çıralta dizin baskan. Jitir kulaçım, Aksaray kodum kubatım. Merimin tөгүп men üçün, mekenin bolup durasın. Sen büyük asmanın, o ata sen bütmüş tastan. Şındıktı tuğday tutunkan, çıralta sözün aytkan. Ata sen büyük asmanın, o ata sen bütmüş tastan. Şındıktı tuğday tutunkan, çıralta izin baskan. Ошо 68-жылы мен анда 16 жаштарым. Анан бул негизи 65-жылдын аягында, 66-жылдын башында жаралган болчу. Анан негизи 68-жылы Гүлмайрам Момушованын аткаруусунда Кыргыздын белгилүү радиосуна Алтын фондуга эң биринчи алгаш биз жаздырганбыз да.
ошондо жана 3 музыкант бар элек. Бирөө аккордеондо мен ойночумун, проектордо болсо Тенти Мураталиев деген азыр Мураталиев Күрүнкөй атындагы окуу жайдын директору, үчүнчүсү контрабаста Коля деген бала ойногон. Ошентип трио менен эң алгач Балама деген ырды жаздык. Андан кийин Атабаевдин Жүрөгүң сет деген ырын жаздык, Кыргыз жерин деген ырды. Ошол 3 обонду Алтын фондуга ошо үчөөбүз жаздырганбыз да. Эми мен 68-жылы мен өзүм Нарын драма театрында иштечү музыкант болуп, анан ошол кездерде көптөгөн залкар адамдар менен, көптөгөн ырчылар менен, белгилүү актрисалар, актерлор менен иштешип калдым. Мен бактыма ошо Нарын музыкалык драма театры абдан чоң мен үчүн мектеп болду деп айтсам болот да. Анан ошол жылдары жана өзүңүздөргө белгилүү эң алгач Нарыным деген ырды жараттым. Андан кийин ушул Эсенгул агамдын Балама деген ыры жаралып калды да. Эми Балама жөнүндө айта турган болсом, Баламаны ошо 68-жылы мен ошол кездерде жана бизде телевидениялык конкурс деп койчу. Ошо түз эфирде конкурс болуп, ошо конкурска ошо Нарыным деген алгачкы ыры менен киргем. Ошо конкурста Нарын деген ыры менен 2-чи орунду алып, ошо сүйүнүп кубаныч менен келатканда Ала Тоо кинотеатрынын астынан келаткан ошо кездерде книжный ярмарка болуп аткан экен. Ошо ярмаркада неме китептерди, анан ошондо мен бактыма Эсенгул агамдын өзүмдүн агам экен көрсө, китеби мен буйрук менен мен колума тийип калды да. Китепти барактап отуруп, анан жана Балама деген ыр чыкты. Мен ошондо 16 жаш, 15тен 16 караган кезинде ошо ата-энемдин мага болгон мээрими, сүйүүсү ушу көп таасир берди окшойт. Анан мен баягы китепти карасам, Балама деген ыр бар экен. Анан окуп көрсөм, ошо биринчи ачканда ошо жана биринчи көлөк көңүл ачарым, берекем деп жарпым жазарым. Бал татыган балдыр тили бар, балам бактым, балам базарым деген бир куплет ушунча мага чоң таасир берди. Аны сразу ошол жерден китепти алдым. Алып, кыскасы ошол көп убакытка мени түйшөлтүп жүрдү. Албетте, бул чыгармачылык деген чыгармачы адамдар өздөрү жакшы түшүнүшөт. Аябагандай көп убакыт талап кылып калды. Жазыш үчүн да бир топ толгонуш керек. Ошо тексттин деңгээлинде жазганда болуш керек. Ошо жаза аламбы, жаза албаймбы деген ой толгоодо жүргөндө бир кездерде ошо мага бир илхам келип калды окшойт. Ошол менен Баламаны жана алдыяй бөпөмай, балам бактым, балам базарым деген бир кайрыгы келип калды. Ошо кайрыктын негизинде жана Балама деген ыр чыгып калды да. Бири келип жарпын жазарым, бал татыган балдыр тили бар, балам бактым, балам базарым. Алдыяй бөпөм ай, балам бактым, балам базарым. Гүлдөдө кылган медерим, көзүмдөгү эки карегим, кантан таттуу гүлдөн жытарды, кандан чыккан асылдан эгим. Алдыяй бөпөм ай, кагылайын орун басарым. Самаганда жетер кулачым, сагынганда жетер кубатым. Башкаларга эч бир алмашпас, бар байлыгым мүлкүм
бардығың, бұл жарлығым. Жан дүйнөмдүн жаңырығы, жанар тоодой жарып чыккан көөдөндү. Кыргызым-ай, ырысым-ай, ырксыздыгың, ыйкы-тыйкың сезимиме теменедей төөнөлдү. Көз каманың, көбөшүң ук, бөтөнүң ук, бөдөшүң ук, падышаң ук, букараң ук, бектериң ук, бечараң ук. Калк көтөргөн ханың ук, каны суюк жашың ук, калыс калбаат каарың ук, атпай кыргыз баарың ук. Нан сураган кайырчыдай, сурайым салып кадырымды, кара курттай мүлжүп жатат сабырымды. Бул касирет жан дүйнөмдүн жарып чыккан жанар тоодой жаңырыгы. Аяламда чындык бары чын болсо, көк асманда жылдыз бары чын болсо, жер үстүндө кыргыз бары чын болсо, анда кыргыз бирөө эле, башка кыргыз бар экен деп батпа бекер күнөөгө. Бир кудайдын бар экенин билемин, жанада жок, эч болбойт күмөнүм. Билем жалгыз кыргызды, ошондуктан кыргыз туруп кыргызды эки бөлүү кылмыш бу. Бир кылмыштан өнүп чыгат бир кылмыш, элдекиге бөлүп жаруу миң кылмыш. Бура тартпай, бул чындыкты бил кыргыз. Оңгумдагы, уюткумда, уругумда, улутумда бир кыргыз. Тамбагандай атам менен энемди. Өзүмдөн эч бөлө албаймын мен элди. Мен кыргызмын, кыргыз деп бил, турган турпат, тулку боюм денемди. Кыргыз туруп, кыргыз бөлгүч сенеми, бир денемди эки бөлгүн келеби. Бул чындыкты калп деп айтат кана ким? Оң карегим түндүк болсо, түштүк сол жак карегим. Оң бөйрөгүм түндүк болсо, сол бөйрөгүм түштүгүм, аба суудай керек бизге биримдешкен күч бүгүн. Оң жагыптан түндүк болсо, түштүк менин сол жагым. Сол жагыптан жабыркаса, кошо сыздайт оң жагым. Эрегешти сууга сал да, эртеңкиңе бол камын, биле элекмин, көрө элекмин, ынтымактан ашкан айкын жол барын. Кылдай иштен кыйкым издеп, кысталышта чыр чыгарган чубагың. Чубакчылык качан калат чунагым, өз тарыхың билбей турсаң, билгендерден сурагын. Атуул десем бир көсөтөр, ата журтка төбөсүн, эгеменге жеткен элди эмнекиге бөлөсүң. Бөлө турган нерсе сенде аз беле. Бөлгүч болсоң, жаргыч болсоң анча эле. Атаңды бөл апаңдан, жеңеңди бөл агаңдан, жездеңди бөл эжеңден, бөрү жегир бөлбекиге сен элди бөлбө бүтүн денемде. Бөлүнүүдөн барбы кыргыз тапканың, эл бөлгүчтөр далайларын ташка жайган талпагын. Унуттуңбу бөлүнүүдөн не болгонун, жаман караң жайыл менен талканың. Кербезденбей, кесир кылбай, келечекти ойлогун, унуттуңбу бөлүнүүдөн не болгонун, ормонун. Кана айтчы, качан калат кармашканын кастыгың, жанга батат бийик туруп бастыгың, сопсоо туруп мастыгың, кары туруп жаштыгың. Унуттуңбу ырксыздыктан, ынтымактын жогунан не болгонун, балбай нүсүп тайлагыңдын тагдырын. Андан бери өтсө дагы аз кылым, азыр минти оңоло албай жаш кылым, жатса өксүп, неге сага сабак болбойт коогалаңы аксынын. Бул кооганы кое албаймын эске албай, кемикте да, керкиде да, аркыда да, беркиде да кеп бардай. Эй калайык, ачык айтар жөө бар. Ажоңдо да, кожоңдо да күнөө бар. Коогалаңды салып коюп, колтугуна суу бүркүп, колун отко кактап турган бирөө бар. Не билбейсиң, не сезбейсиң ушуну. Айтчы сенин атуулдугуң ушубу, уюткулуу журттубузба, урат элдин кусуру. Иш бүткөн соң тиштегенгеч бармагын, инилерим, идиректүү балдарым. Бир адамга катылам деп, бийлигиңе асылам деп, элге бүлүк салбагын. 30 өлчөп, 10 толгонуп, ойлон иштин ар жагын. Акыл калча, нарктуу элим, салттуу элим, сабыр салмак кармагын. Ойлон иним, ойлон эстүү бөбөгүм, букалардын челишинен букаралар өлөрүн. Бектериңдин тебишкени, бечараны сойгонун, кармашуудан хан өлөрүн, кара калып ак өлөрүн, жазыгы жок жан өлөрүн, ойлон журтум ойлогун. О адамдар, о жарандар,
баса көрбө устаранын мейизи менен. Баса көргүн кулал таптап кош кылган, курама жыйып журт кылган бабаң манас ийизи менен. Эй эрендер, эй жарандар, эгеменди ээрчип алга жөнөгүн. Эмнең атуул эл журтуңа тийбеген соң көмөгүң. Кыңайганды бери тартып, кыйшайганды жөлөгүн. Башка кончо бакыт кушун ынтымактан көрөмүн. Ыргыт нары, ыргыт алыс, ынтымактан бөлөгүн. Бүт мен сиңер, мен силермин, алмын, булмун, сенмин. Бириңерге агамын, бириңерге жээн, бириңерге тагамын, бириңерге бөлөмүн. Кыргызымсыз мусапырмын, кыргыз барда дөбөмүн, кыргызымсыз ылдый пасмын, кыргыз барда дөбөмүн. Башка кончо бакыт кушун ынтымактан көрөмүн. Ынтымак деп жашап келем, ынтымак деп иштеп келем, ынтымакты издеп келем. Билгим келбейт, билбейм дагы, билбейм мындан бөлөгүн. Ынтымак деп төрөлгөмүн, өлөрдө да ынтымак деп өлөмүн. Кыргыз Республикасынын эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Акын Эсенгул Ибраев жөнүндө мен көп эскерүү айтып берсем болот. Анткени бул киши менин агайым болот. Абдан жакын агайым. Мен ал кишинин тарбиясын алып, аркасынан ээрчип, таалимин алып жүрүп чоңойдум. Бул Эсенгул байкем ушул эс тарткандан тартып эле оосунан ыр куюлуп, өсүп аягы элди кобонду ырларды аткарып, мандалин чертип, анан өсүп мындай ыр чыгарып, ушинтип жүрүп айылга таанылган. Анда согуштун убагы, согуштун жаңы бүткөн кеси, айылда эр бүлө абдан аз эле. Ошондо ушул 12-13 жашка чыгып калган Эсенгул байкемди колхоздон, жайлоодон, уйчулардын айылынан кыштактагы чөпчүлөргө, дыйкандарга айран ташыйсың деп чегип коюшкан. Ошондо ошол 12-деги бала бир Каралат деген атты минип алып, ошого чана чайрын айрандарды артынып чөпчүлөргө жеткирип турган. Ошондо эми байкуштар көк айран, согуштун кийинки катаал жылдарды карабайсыңбы? Көк айран, ошону литрден ченеп бөлүп берет экен киши башына. Ошондо чөпчүлөр ой мага аз болуп калды, мага көп балып. Ошондо байкем чыгарып атпайбы? 1 литр болот деп ченеп койгон калай бар. Жалган мунуң жетпейт деп чыркырашат далайлар деп. Анан ошо минип жүргөн атын Каралат байкуш жайлоону көрбөй, ээн эркин оттобой ошол арыктап, жооруп, анан Каралаттын арманы деген сатиралык ырын чыгарган. Ошондой болуп жүргөндөн кийин айылда агест орто мектеп жок эле, Нарынга келип, педучилищага кирип, ошондо мугалимдикти окуп бүтүрүп, ошондо өзүнүн таланты областтык райондук кароо сынактар көп болот эле, ошолорго катышып, өзүнүн чыгарган ырларын декламация кылып айтып, ошолордун мактоо грамоталарын алган. Анан анда СССРдин убагы Москвадан комиссия келиптир. Ошо театралдык институтка, актерлукка таланттарды тандайбыз деп. Ошол комиссияга катышып, Эсенгул байкем анан белгилүү комузчу Кыдыр Назаров экөө өткөн экен. Анан акырынкы чечимге келгенде Эсенгул байкем жок, мен келечекте акын болушум керек, актер болбоймун деп ошол жака барбай койгон экен.
Uyruksuz tağlarına Olur ömür öter Uyruksuz tağlarına Olur ömür öter Uyruksuz tağlarına Arzusun sana verdim Açıyorsun lalelerken Sen hoşun kalbimde Sesimde kalıverken Sesimde kalıverken Sesimde kalıverken Эсенкул Ибраевдин акыркы жылдары ошол биздин университетте журналистика факультетинде студенттерге ошол акындын поэзиясынын чеберчилиги боюнча өзүнүн лекцияларын окуу менен өттү да. Ошон үчүн жана өзүң айтып аткан Эсенкул Ибраевдин Кыргызстандагы жалгыз музейи ушул биздин университетте сакталып турат. Эң жакшысы ушу бизге жылыга бир 10-15 чет өлкөдөн делегация келет. Ошонун баары тең араб өлкөлөрүнөн келген улуу урматтуу коноктордун баары Эсенкул Ибраевдин чыгармалары менен таанышып, анан арабча шайыр деп коет экен. Мына шайырдын чыгармалары менен таанышуу, экинчиден тарбиялык мааниси музейдин. Студенттер биринчи курстан 4-чү курска чейин ушул Эсенкул Ибраевдин чыгармачыл жолу менен кенен тааныша алат. Биздин университетте иштеп жүргөн акыркы жылдары кыргыз журналистикасынын тарыхынан дарс окуп жүрдү. Андан сырткары студенттерге шооло аттуу адабий ийримди уюштуруп, ошол жаш студенттердин ыр жазганга болгон таланттарын тандап, газета журналдарга чыгарып, анан бир артыкчылыгы акындын ушул ырга болгон жөндөмдүү балдарды өзүнө топтой алды да. Мына бүгүнкү күндө музей эле эмес, ошол кафедрадагы акын Эсенкул Ибраевдин ысымын алып жүргөнү биз үчүн абдан даңктуу жана барктуу болуп эсептелет. Жакында университет бир эл аралык конференция өткөрөлү деп атабыз. Акын Эсенкул Ибраевдин жана балдарга жазган ырлары өзгөчө жагымдуу болуп, бул араб тилине которулуп, азыр китеп болуп чыгып атат. Экинчиден бир өзбек акыны алып, өзбек тилине которулду. Жакында Андижанда июнь айларында ошол китептин бет ачарын өткөрөбүз деп Андижандын университетинин ректору сөз берип атат да. Менин оюмча акын Эсенкул Ибраевдин ырлары бүткүл дүйнөгө ошол балдарга жазган ырлары менен кеңири тарайбы. Себеби араб котормочу дагы, өзбек котормочу дагы ушунчалык өтө суктануу менен. Себеби балдардын ырын жазыш акындар үчүн өтө оор. Себеби балдардын кыялын, балдардын оюн, ошо жаш балдардын мүнөзүн ачып бериш өтө жогорку деңгээлде жазылыптыр деп эки котормочу тең ушунчалык ыраазы болуп атат. Жарқып күнің күлген аспаныңда Шұмқарың шоқшырылған асқарыңда Қалқайып қада күтті қарылары Қары бар тотым қоры жаштарыңда Амасы қымылжыттанған Ақ мүңі кемір құрчанған Narınım altı beşiğe Ay menen günde kutlangan Havası kımılcıtlangan Aklını
жыттанған нарылым алтын бешіге ай менен күнді құттанған кең жұмғал қара қошқар қапталыңда ат башың ақ талаң бар арт жағыңда турға бақыт қонып үрістіне құрбасын ала бұлыт аспаныңда абасы қымыз жыттанған ақ мөңі кемер құрчанған нарылым алтын бешіге ай менен күнді құттанған абасы қымыз жыттанған ақ мөңі кемер құрчанған нарылым алтын бешіге ай менен күнді құттанған елі бар ата салтын ұйықтан ақ бейіл намысқа бек сыйчып құтман жашай бер жашара бер жаңғыра бер шаңданып шамдай жанып күн шығыштан абасы қымыз жыттанған ақ мөңі кемер құрчанған нарылым алтын бешіге ай менен күнді құттанған абасы қымыз жыттанған ақ мөңі кемер құрчанған нарылым алтын бешіге ай менен күнді құттанған нарылым алтын бешіге ай менен күнді құттанған Биринчиден ушу Эсенкул атаңардын чыгармаларын эске алып, маал менен берип турасыздар. Сиздердин коллективге анан жанатан берки айтылып аткан жакшы кептерди угуп, көп нерсе эсиме келди. Адам өмүрү өлчөлүү деп айтылат эмеспи? Жакшы чыгармалар кылымдап жашап келет. Канчалаган жакшы таланттуу, илимдүү, билимдүү ата-агаларыбыздын эмгек аркылуу көп нерсени балдарыбыз үйрөнүп келатпайбы? Ошолордун катарында ушул Эсенкулдун чыгармалары ушу балдарга бүгүнкү күндөгү ушул биз жакшы чыгармаларды издеп көрүп, таап, мына өзүңөргө окшогон жаштар азыркы аткарылып аткан ырларды ошол оңго салып, ырдап келгендерине абдан чоң ыраазычылык билдирем. Ушул жерде айтып аткан баарыңыздарга, анан ошо сиздердин бала бакыраларыңызга, кийинки муундарга жетип турса экен дейм. Мен сыймыктанам ушул бүгүнкү күндөгү ушу элибиздеги болгон көйгөйдү ошол мурунку убакытта жазып кеткенине. Жана тил маселеси жөнүндөгүнү ким гана аткарбады. Анан эми агайыңар өзүнүн өмүрү кыска болгону менен чыгармалары дагы жашай берсе экен деп тилек кылам. Колубуздан келишинче ушул биринчиден ушу сиздерге окшогон адамдар аман болсо экен деп тилек кылам. Анан өзүбүздүн балдарым менен ушул колдон келишинче ушу бир фонд түздүк эле, ошонун эсебинен китептерин чыгарып, ушундай бир момундай чогуу болгон адамдарга кээде ошо ылайыктап турабыз. Ичер суум ачып жабаар эшигим бар. Тартаар жүк, татаар ырыс кешигим бар. Жалпыга жарык чачып нурун төккөн ааламда мен билген эки күн бар. Чыккан чөп, аккан дайра, өскөн дарак. Кумурска, куш да, курт да кубат алат. Бул адал тигил арамде улгабай, көктө күн нурун төгөт бирдей карап. Жердеги күн да нурун себет экен. Өмүргө өмүр улап келет экен. Акылман, айкөл, акмак, чык шүкүрбө, ак сүтүн эне күн да берет экен. Пейлиң ак, ниетиң таза элге деген. Жаңылат, кечир Кудай пенде деген. Мен билген эки күндүн бири көктө,
ал эми экинчи күн жерде энем. Жашоо бүтүн оң терстерден түзүлгөн. Бөксө толуп бүтүн нерсе үзүлгөн. Айткылачы арабызда жок бекен, момундукту мококтук деп түшүнгөн. Аксымдык бар, акыйкатты кордогон. Акыйкат бар, алсыздыкты коргогон. Арабызда адамдар көп атыгүл, тоскоолдукту, коркоктук деп ойлогон. Чоур кантип ашмак эле күлүктөн. Чоркоктор бар, чеберлерге күлүшкөн. Адам азбы ак карасын ылгабай, адептүүнү өтүмсүз деп жүрүшкөн. Биз өмүрдө тартабыз көп өксүктү, түркөйчүлүк түз айтуудан өксүттү. Аттың дүйнө гүлдүн нажик жытынан, сарымсактын сасык жыты көп күчтү. Аттың дүйнө гүлдүн нажик жытынан, сарымсактын сасык жыты көп күчтү. Жолдо жаткан ташты көрсөң алып кой. Жолоочу бар, чырагыңды жагып кой. Сындырганча бир дарактын бутагын, чымчык коноор, бир тал чырпык сайып кой. Акылсыздык аз бердим деп уялган, адепсиздик көп бердим деп кубанган. Бардык жолдор бир кадамдан башталып, бардык байлык бир тыйындан куралган. Тирүүлүктө кордук болбос оорудай, соо жүрөйүн, сен да жүрчү оорубай. Ушул жазда бир арка суу буруп, бир көчөттү тиктире көр, о Кудай. Түгөн көз сырлары бар түбү терең. Бул дүйнө бирде тар да бирде кенен. Эзелки элдин сөзү эске түшөт, жакшылык жакшылыкча кайтпайт деген. Жашоодо адамдыктын баркы канча, жашоодо адалдыктын наркы канча. Бирөөгө кылган тоодой жакшылыгың томуктай таарынычка арзыбаса. Окуучум чын төгүн ылгап кара. Мындай бир ойлор келе калат мага. Баккан кишиң жамандык кылуу мүмкүн, баккан ит түк жамандык кылбайт сага. Жараткан амириңе урдук кулдук, күнөөгө тартам десең моюн сундук. Кишиден кайтпай калган жакшылыгың иттен кайтып турганы кандай укмуш. Кишиден кайтпай калган жакшылыгың иттен кайтып турганы кандай укмуш. Чачка бубак, бетке бырыш жамырап, жаштык бизден барат улам арылап. Өткөн күндүн бирин кайрып алуу жок, тирүү болсоң турган иш да карымак. Жакын эмес, анын жолу алыс жол. Жан тартпагың жатка, өзгө калыс бол. Карысы бар, ырысы бар дедиртип, жаман сөздөн, жат көздөрдөн алыс бол. Көптү билет, жашты узак жашаган, таалим алсын жаштар нарктуу атадан. Карылыкта дөөлөттешет бир көрүлген, нарктуу, барктуу, карыта көр жазаган. Уртабасаң, уртабагын шараптан, биздин өмүр дайрага окшош шараккан. Бүгүн барбыз, демек мүмкүн ал эртең, жалбыракпыз учуп түшкөн дарактан деген саптарында ушунчалык өмүрдүн кыскалыгын, тереңдигин, асылдыгын койчу. Ушундай бир 4 сап менен ушунчалык терең берип кеткен Эсенгул абама ушул кечеде ушул көгүл экранынын алдында таазим кылам. Албетте Эсенгул абам жөнүндө айта берсе ушунчалык сөз түгөнбөйт. Анын бирче сөздүн, улуу сөздүн учугу уланып кете берет. Анткени кыргыз элине ушул таанымал Мединден, Райкандан өрнөк алып, ошолорду улап, сатирасын чубап, чалканда кадимкидей чалканды чагып, бүтүндөй кыргыз элинин ушундай бир чыгаан мыкты акын экенин көрсөткөн инсанга дагы бир жолу таазим кылам. Эсенгул атаны мен жанынан көрбөсөм дагы ушул убагында көзү тирүү кезинде ушу 96-жылдары болуш керек. Жолдошума жакшынакай бир китебине өзүнүн сонун ийгилик каалайм балам.
деп жакшы өзүнүн каалоо тилегин жазып берген китеби үйүбүздө баягы кичинекей китеп чебизде орун алган. Ошол китепти ачып отуруп мен ушу экинчи огонум болуп аталып калды. Эмне керек деген жакшынакай сөзүнө оон чыгардым эле. Аны Роза Шакирова элибиздин сыймыктуу кызы ырдап жүрөт. Анан 5 ырына, баш аяк 5 ырына оон чыгардым. Жадырап жайна демек, жашоого бар да себеп. Айткыландан артык адамга эмне керек, эмне керек. Короодо малың болсо, колтуктар жарың болсо, чакырып чай бергенге чай берер алың болсо, суңду балга теңер, сүйүңөр бар да себеп. Айткыла мындан артык жашоодо эмне керек, эмне керек. Балдарың эстүү болсо, ар ишке эптүү болсо, кыз берип келин алсаң, Куда сөктектүү болсо, кышыңды жайга теңер, кыялым мелек желеп. Айткыла андан артык адамга эмне керек, эмне керек. Тууганыңын ак болсо, душманың жылас болсо, турмушта кездешүүчү кырсыктарыраак болсо, өзүңдү ханга теңер, өкүнбөй жаша демек. Айткыла мындан артык адамга эмне керек, эмне керек. Айткыла мындан артык адамга эмне керек, эмне керек. Ырларынан окуп калсам бир үзүм, таңы атып калганындай кыргыздын, тарыхында тастыктаган өңдөнөт, таалайына жаралгандай кыргыздын. Бала кыял, баяоо сезим бар үчүн, балама деп таттуу кылып жазгансыз, сүйүү да аруу сезим бар үчүн, сүйүүнү да баптуу таптуу жазгансыз. Эң бир бийик атуулдуң бар үчүн, элиң үчүн күйүп жанып өрттөнүп, тизгиндетип киргиздерди ардантып, тилдин баркын, элдин наркын көтөрүп. Артыңыздан көчтөр келет такшалып, көтөрүшүп ырыңыздын чачпагын, чыныгы улуу адамдай акындыктын улуу парзын аткарып.
Бүгін біз қырғыз ел ақыны Эсенкул Ибраевтің чыгармашылыгы турасында сөз кылдык. Қырғыз барда Эсенкул Ибраевтің ырлары төбөлүккө жашай бермекчи. Бүгін биздин көрсөтүүбүздү мына ушу ишке ашырууга Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрына, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин педагогика факультетине, жана ошондой эле Нур Борбор академиясынын жаш толкун адабий ийриминин мына ушу жаштарына ыраазычылык билдиребиз. Андыктан дайыма жан дүйнөңүздө жакшы ырлар болуп турсун. Кайрадан кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.